Кыял улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси мамлекеттик ишканасынын түптөлгөнүнө быйыл туура 50 жыл болду. Жарым кылымда бир топ улуттук баалуулуктарда дүйнөгө тааныткан бул борбор учурда дагы ишин алгылыктуу улантууда. Материалдык эмес маданий баалуулуктарды жана нукура кыргыздын үрп адат, салттарын, чыгармачылык, өнөрчүлүк, чеберчилик ыкмаларды ошолорду сактоо жана өнүктүрүү максатында Кыял мамлекеттик ишканасы түзүлгөн 1969 жылы. Ошондон бери мына туура 50 жыл өттү. 50 жылдын ичинде жакшы нерселер дагы болду, жаман нерселер болду, бирок кандай болгон учурда дагы тарыхта өзүнүн изин калтырды деп айтсак болот. Анткени ушу жарым кылымдын ичинде көптөгөн мамлекеттик ишканалар жабылып, көбү иштебей калган. Бирок ошого карабай мына Кыял мамлекеттик ишкана ушул жаңы дем алып, жаңы багыт алып, азыр жаңы нукта иш алып барып жатат деп айтсак болот. Кыял кол өнөрчүлөр мамлекеттик ишканасынын көптөгөн цехтери жеке колдорго өтүп кеткен. Бирок учурда жаңы жетекчилик аларды мамлекеттин карамагына кайтаруу иштерин жүргүзүшүүдө. Тилекке каршы ушул 50 жылдын ичинде Кыялдын территориясы арендага берилип, көптөгөн цехтер жабылып, көптөгөн биздин имараттар жеке менчикке чыгып кеткен. Ошонун негизинде жаңы жетекчилик мына азыр биз кайтаруу боюнча азыр иштерди алып барып жатабыз. 30 жылдан бери жасалбаган ремонтту жасап, туалеттерди, залдарды, кабинеттерди ремонттоп, жаңы заманбап станокторду, жабдууларды алып, баардыгын жаңыртып атабыз. Болгон мамлекеттик салыктарды төлөп, болгон карыздардын баардыгын жаап, бүгүнкү күндө айлыктарын дагы көбөйтүп, жумушчулардын айлыктарын көбөйтүп, премияларын дагы убагында берип жатабыз да. Анан кийин ошо алдыга президенттик башкармалыктын тарабынан коюлган жылдык планды дагы биз мына биринчи жолу 100% аткардык деп 100% аткардык деп биз мындай сыймыктанып жатабыз да бүгүнкү күндө. Кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү боюнча адис Динара Чочунбаева Кыял мамлекеттик ишканасы миңдеген адамдарды жумуш орду менен камсыздап турганын белгиледи. Миңдеген кишилерге жумуш берилип, Кыргызстан боюнча айыл жерлеринде Кыялдын филиалдары ачылып, бүт мындай кыргыздын кол өнөрчүлүгү өркүндөгөн учуру дагы болгон. 70-жылдары мисалы Ысык көлдөгү Кызыл Туу аттуу айылда, Кочкордо, Ошто, бир топ эле Таласта ушундай филиалдары болчу да. Эми баягы перестройка учурунда тилекке каршы көбүнчөсү көбү жабылып, приватташтырылып кеткен. Азыркы күндө болсо ушул жаңы башчылыгы келип Кыялга биз ишенип атабыз. Кол өнөрчүлөр ушул жаңы дем менен, жаңы мындай маанай менен, жакшы маанай менен мындай ушу Кыялдын иши дагы өркүндөп бир бийик дагы бир деңгээлге чыгат деп ишенебиз. Данияр Тербишалиев жерлерден келген кол өнөрчүлөргө сатуучу орундарды берүүгө мыйзамдын чегинде электрондук аукцион аркылуу берүү керектигин айтып, аймактардан келген сатуучулардын электрондук аукцион боюнча түшүнүгү жок экенин билдирди. Жерлерден келген кол өнөрчүлөргө биз жакшынакай шарт түзүп, цехтерди берели десек, сатуучу орундарды берели десек, анын баардыгын мыйзам чегинде электрондук аукцион аркылуу өткөрүш керек болуп атат да. Бирок ошол эле жерлерден келген кол өнөрчүлөр, алар мисалы электрондук аукцион деген жөнүндө алардын түшүнүгү жок биринчиден, экинчиден аны компьютер эмес, аны кээ бирлердин даже телефондору жок. Ошого байланыштуу биз өнөрчүлөргө кандайдыр бир жакшы шарт түзүп бере албай жатабыз да. Эгерде ушул өкмөт тарабынан
ушул маселени мына кылдаттык менен карап беришсе, жардам беришсе, өнөрчүлөргө жакшынакай бир шарт түзүп бермекпиз да. Жалпы өнөрчүлүктү мындай өздөштүрүү, өнүктүрүү максатында жакшы мындай салым болмок. Аталган ишкананын түптөлүшүнө бирден бир салым кошкон Марат Конурбаев. Анын кызы Диляра Конурбаева атасынын зор эмгегин сыймыктануу менен эскерди. Мой отец, Конурбаев Марат Амурзакович, принимал непосредственное участие. Менин атам Марат Конурбаев Өмүрзакович баа жеткис ишкананын түптөлүшүнө салым кошкон. Кыял 1970 жылдары Кыргызстандын визиттик карточкасы болчу. Анткени аталган ишкана чет жактагы жарманкелерде ар дайым алдыңкы орундарды багындырчу. Мен азыр атам түптөп кеткен ишкана менен Я сыймыктанам. благодарю за приглашение участвовать в этом мероприятии. Кыял улуттук элдик көркөм колөнөрчүлүк бирикмеси мамлекеттик ишканасынын 50 жылдык мааракесине арналган чакан салтанат өттү. Салтанат Кыргыз Республикасынын гимни менен башталды. Ошондой эле бул ишканага убагында салым кошкон ардагерлер медаль, грамоталар менен сыйланышты. Иш чаранын алкагында Кыял улуттук элдик көркөм колөнөрчүлүк бирикмеси мамлекеттик ишканасы тууралуу чакырылган конокторго кыскача кино көрсөтүлдү. История создания, развития, объединения народных художественных промыслов «Кыял» для Кыргызстана играет огромную роль. Учурда Кыял колөнөрчүлөр мамлекеттик ишканасында 150 адам эмгектенет жана 14 цех иштейт. Мындан тышкары колөнөрчүлөр үйлөрүндө дагы иштешет. Алар менен атайын келишимдер түзүлөт.